Бүгүнкү күндө соттук укуктук реформанын алкагында жалпы республиканын сот системасы жаңыдан кадам таштап, жаңы жылдан баштап бүт республикада ошо иштер боюнча соттук реформанын эмесинде иштеп жатат. Анткени 1 январь 2019 жылдан баштап 5 кодекс жана 2 мыйзам ишке кирген. Соттордо мындай соттук тажрыйба жок болчу. Анткени ошо жаңы кодекстер булар өзүнүн жаратылышы да башка. Декриминализация жана гуманизация максатында киргизилген ошо 5 кодекс. Ошо менен кошо бирге ошо соттор республика боюнча ошо кодекстерди жүзөгө ашыруу боюнча соттук тажрыйбаны алып барып атышат. Бунун жыйынтыктары эми чыгып атат. Соттук тажрыйба кандай нукта кетип атат. Терс дагы жана жетишкендиктер да барбы деген максатта азыр жалпы соттор жаңы кодекстерин иштеп жатышат. Жер-жеринде соттордун имараттары азыр мурдагыдай эмес, кыйла жакшы болуп калды. Кээ бир райондордо жаңы имараттар салынып атат. Мына Баткен областында Кадамжа районунда жаңы соттун имараты түшүп атат. Ош областында Ош областында Ош шаар соту дагы жаңы имаратта иштеп атат. Дагы жаңы имараттар салынып атат. Ысык-Көл областында болсо жалпы бир сотторго бир имарат азыркы мезгилде ремонт жүрүп атат. Мындайча айтканда, мурдагы мезгилге караганда материалдык техникалык жактан кичине жабдыктары жабык. Аудио-видео фиксация бул элдердин ошо сот процесси кандай жүрүп атканына толук мүмкүнчүлүгү бар да алганга. Сот кандай акыйкат жүрдү, адилеттүү жүрдү, адилеттүү чечим кабыл алынды, бүт аларды тарбиялоо максатында киргизилген. Экинчиден бул сотторду да тарбиялайт. Анткени соттордо кандай процесс жүрүп атат, алар дагы ошол процессуалдык нормадан чыга албайт. Биздин Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жаздык иштер боюнча соттук коллегиясында 11 судья эмгектенет. Менен чогуу бүт судьялар тажрыйбасы чоң, опыты чоң, областтарда, районда иштеп келген судьялар, жашы дагы мындай токтолуп калган, тажрыйбасы чоң судьялар иштейт. Негизги эң көп каралып турган иштер бир нукта айтсам болбойт, бирок көбүнчө алдамчылык боюнча жазык иштер көп каралат. Анткени бул азыркы коомдо болуп аткан жүрүштөргө байланыштуу болсо керек деген ойдомун. Алдамчылык боюнча, андан сырткары адам өлтүрүү боюнча деле фактылар көп. Кызматы менен пайдаланып, уурулук кылган, мамлекеттин казынасынан акча жеп койгон ушундай иштерин да саны. Бүт 7 областтын биздин жогорку соттун судьялары кыдырып чыгышты ар бир райондо. Ошо 9 айдын жыйынтыгы боюнча кандай жетишкендиктер бар, же болбосо кемчиликтер бар. Эң негизги максатыбыз ошонун ичинде ошо жер-жеринде судьяларга практикалык жардам көрсөтөлү деген максатта бар. Ошо мыйзамдарды, кодекстерди туура колдонуп атабы, же туура эмес колдонуп атабы. Адамдардын укуктары чектелип калбай атабы, же болбосо адамдарга жардам көрсөтүү максатында алардын укугун коргоп атабы деген максатта бардык. Бүт областтарды кыдырып чыктык. Жер-жеринде бүт областтын судьялары менен жыйынтыктап ошол жерде чогулуш өткөздүк. Жакшы жактар да бар экен, кемчиликтер да бар экен. Жарандардын укуктарын коргоодо соттордун ролу мен ойлойм бул абдан чоң. Баа жеткис деп ойлойм. Анткени себеби ар бир жарандын кичинекей эле укугу бузулса, ал сөзсүз сотко барат. Сот ошол жарандын укугун толук ордуна калууна келтирип бериш керек мыйзам негизинде. Ар бир жарандын бузулган укугун бир гана сот калууна келтирет. Ал граждандык тартипте болобу, же экономикалык тартипте болобу, же болбосо жазык иштердин алкагында карап, ошол ар бир жарандын укугун калууна келтириш керек. Адилеттүү мен ойлойм, ошого жараша чечим чыгарып бериш керек. Анткени ар бир жаран өзүнүн укугун коргой билиш керек. Бул конституциядан баштап ар бир мыйзамдарда жана кодекстерде көрсөтүлгөн. Соттор өздөрү таза болуш керек, адилеттүү болуш керек, чынчыл болуш керек.
мыйзамдын талабынан чыкпаш керек. Анткени адамдын тагдырын чечиш оңой эмес. Адамдын тагдырын чечүүгө аябай ойлонуш керек. Судья деле жаран. Ошондуктан өзүнүн ошол келген жарандын ордуна өзүн коюп көрүш керек. Ошондо мен ойлойм, соттон адилеттүү чечим, өкүмдөр чыгат болчу. Мен сот системасында иштегениме 27 жыл болуп калды. Мен деле өзүм юридикалык факультетти бүткөндө эми союзунда болчу. Анан мен судья болоюм деген деле оюм жок болчу. Партиялык, советтик кызматтарда иштегенбиз. Союзунда. Анан тагдыр насип экен, келип анан сотко судья болуп калдым. Ошодон бери бул системага киргенден бери мен башка жерде иштей албасам керек деген азыркы ойго келип калдым да. Соттун системасына күйөөсүң, бир жерде жакшы жер чыкса сүйүнөсүң, кемчиликтери чыгып калса капа болосуң. Сот системасынын 95 жылы болуп атканы бул жакшы нерсе. Анткени ар бир системанын немеси бар, эми өзгөчө сот системасы дагы бул мамлекеттин пайдаланып түзгөн бир система. Сот системасы мамлекеттин экономикалык өсүшүнө да байланыштуу сот системасы жакшы десе. Анан мен ойлойм, бул жакшы көрсөткүчтөр менен келдик деп десем дагы болбойт. Анткени буга чейин эми бардык эле сот системасы жаман десе жаман боло берет. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы саясат, азыркы президент иштегенден баштап сот системасын бир калыбына, жакшы жагына келип атат, адилеттүү чечимдер кабылданып атат. Мен ойлойм, бара-бара түптөлөт, жакшы жагынан түптөлөт, адамдардын укуктары корголот. Ошого бир башында мен ойлойм, ошо сот системасы турат го депчи.